Туугандар, Москвада рейд дагы деле аябай көп болуп атат мына жерде. Ар бир өткөн машинаны токтотуп тосуп атат. Тупиеси дагы бар. Рейстердегилерди сразу жүктөп атат. Сүйлөшсөң да кымбат сүйлөшүп атат. Амина сурап атат сразу. Токтоткондон кийин документтерди. ТПС токтотуп атат, ТПС келип текшерип атат сразу. Документи нашарлары болсо көчөгө чыкпай эле тургула ойлап, бекер эле пулуңардын шору. Жолду полный тосап, кыргыз, өзбек, тажик бардыгы пассажирлерден бери текшерип атат. Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Орусияда мигранттарга карата айрым талаптарды катаалдаштыруу пландалууда. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин миграциялык саясатка байланыштуу бир нече мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу пландалып жатканын өзүнүн Telegram каналы аркылуу жарыялады. Долбоорлордун негизги пункттары төмөнкүлөр. Медициналык текшерүүдөн өтүү мөөнөтү кыскартылат. Бардык чет элдик жарандар үчүн Орусияга 3 айдан ашык мөөнөткө келгенде текшерүү мөөнөтү 90 күндөн 30 күнгө чейин кыскартылат. Экинчи, медициналык уюмдар маалымат берүүгө милдеттүү болушат. Ички иштер министрлиги берилген медициналык корутундулар боюнча Роспотребнадзор инфекциялык ооруну аныктоо учурунда мигранттарды оперативдүү депортациялоо максатында. Үчүнчү, медициналык текшерүүдөн качуу үчүн административдик жоопкерчилик киргизилет. Бул мыйзам бузуу үчүн сот чечими менен айып пул салуу жана чет өлкөгө чыгаруу каралган. Төртүнчү, айлана чөйрөгө коркунуч келтирген оорулар жок экенин тастыктаган расмий документтерди жасалмалоо жана алардын айлануусу үчүн кылмыш жоопкерчилигин күчөтүү каралат. Белгилей кетсек, 2025 жылы Орусияда мигранттар үчүн талаптары катаалдатылган. Визасыз жүрүү мөөнөтү жылына 90 күнгө чейин кыскартылган. 1 январдан тартып 2025 жылдын аягынан баштап визасыз келгендер саякатка чыгуудан 72 саат мурда ролд тиркемеси аркылуу билдирүү берүүгө милдеттүү болуп, бара турган максатын көрсөтүшү керек. Бул чаралар Орусиядагы миграциялык процессти тездетүү жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында иштелип жатканы белгиленет. Булак супер кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, сиздерге Барс Мед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн медициналык кызматтарын тааныштырып өтөбүз. Урология, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операциялык жардамдар, гинекологиялык кызматтардын бардык түрлөрү, кош бойлуу энелерге жана ымыркайларга кам көрүү, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды кароо. Стоматология, тиш алуу, тиш салуу, брекеттердин бардык түрлөрү, имплантация, тишке байланыштуу бардык көйгөйлөрдү кароо жана дарылоо. Кошумча адистердин кызматтары: эндокринолог, травматолог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, лор, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдердин бардык түрлөрү, процедуралык кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, экинчи чыгыш дарек Ивантеевская көчөсү 21, байланыш номерлер +7995 557 10 44 +7926 442 09 15. Эскертүү: Учкунбек каналынан барсаңыз, бардык кызматтарга 20% карзандатуу каралган. Шашылыңыз, сиздин ден соолугуңуз биз үчүн маанилүү. Орусиядан ташылып келе жаткан 44 тонна картошка артка кайтарылды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалымат кылайык, 7 январда кыргыз-казак чек арасындагы Ак Телек көзөмөл пунктунан Россиядан келген 44 тонна картошка өлкөгө мыйзамсыз ташылып келе жатканы аныкталган. Тактап айтканда, өсүмдүктөрдү карантинге алуу департаменти текшерүү учурунда фитосанитардык сертификаттын жоктугун аныктаган. Бул ээптин бажы аймагындагы фитосанитардык талаптарга туура келбегендиктен жүк артка кайтарылган.
Изделип жаткан 24 жаштагы Аймери Макешова нарындан табылды. Жигити менен жолугушууга кетип дайынсыз болуп жаткан 24 жаштагы Аймери Макешова 7 январда саат 22:30 чамасында Нарын облусунан табылды. Ленин райондук милиция бөлүмүнүн маалыматы боюнча ал коопсуз жерде. Эскерте кетсек, кыздын эжеси 6 январда милицияга кайрылган. Айтымында Аймерим жигити Бакыт Асакеев менен жолугушууга барган. Андан кийин байланыш үзүлгөн. Милиция аларга издөө жарыялаган. Издөө социалдык тармактарга жарыялангандан кийин кыз жигит байланышка чыккан. Жигит түгөйлөр ошол күнү тыныгуу алууну чечишкенин, бул бир аз түшүнбөстүктөргө алып келгенин түшүндүргөн. Ленин райондук милиция бөлүмү кеңири масштабтуу издөө иштерин жүргүзүп, акыры жаш түгөйлөрдү тапкан. Асакеев окуя үчүн туугандарынан жана укук коргоо органдарынан кечирим сураган. Ички иштер башкармалыгы тергөөнүн жыйынтыгында бул адамдардын аракеттери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык баа берилерин белгиледи. Камчы Көлбаевка дагы Камчыбек Кыдыршаевичти алдырып келип, мен бир эскертейин, бир эмес 2 жолу эскерткеним бар. Болду, эми мындан ары неме кылбагыла, уурулук кылбагыла. Криминал деген токтош керек. Бая заказной убийство деген болбош керек. Мен убагымда заказной убийство болбош керек деп. Мурда билесиңер да, заказной убийстволор боло берчү эмес беле. Атамбаевдин убагында деле болду, Бакиевдин убагында деле болду, айрыкча Бакиевдин убагында аябай катуу болбоду. Ошондой болбош керек деп. Анан бирок баары бир эле болуп кетти. Мен аларга эскерткеним криминалдардын арасында да болбосун деген. Мен ошондой өлтүрүү болбосун деген. Бирок тилекке каршы дөөчүн кызды Камчы Көлбаев ошо заказ берип, камалгандайын өлтүртүүйдү да. Бир ушундай заказной убийство болду. Бул эми заказной убийство, мына эч кимден жашырып деле болбойт муну. Бул эми Көлбаевдин заказы менен болду. Президентибиз өзү чакырып. Себеби ал кишиге көп жактан көптөгөн маалыматтар түшөт да. Ошо маалыматтарда терс маалыматтар түшкөн маалда, булардын дагы эле токтотпой атпайбы, айтканды укпай атпайбы? Мына бир жолу отуруп чыкты, төлөп чыкты, жана башка болду, токтобой атпайбы? Буларды чакырып туруп бир айтыш керек деп өзү чакырып туруп айткан. Мен ошол айткан жерде болгом. Ошол жерде президент айткан: "Эми жигиттер, акыл эсиңер бар. Мына бийлик алмашты. Биз деген ушу мамлекетибизге ак кызмат кылайлы деп атабыз. Силерди душман көрөйлү деген жерибиз жок. Ак кызмат кылайлы деп атабыз. Силер да бизге колуңардан келсе жардам бергиле, колуңардан келбесе бизге тоскоолдук кылбагыла" деп айтканы бар. Эгер мындан ары дагы ушундай кыла бере турган болсоңор, анда мыйзам чегинде катуу жазаңарды аласыңар. Мен силерге эскертип болгондо дагы ушу президент катары эскертип коёюн деп айтканын мен уккам. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.